Демек, дал ушул жерден калыстын ышкырыгы жаңырды бул. Негизинен мындай чыгарып берүүлөрдө топту бир аз аркалтыруу керек. Сол канат аркылуу башталган жүрүш кыймыл менен бир өнөктөштү атаандашты артта калтырды. Бирок мындан аркы жүрүшүн дагы толугу менен Байкайбыз Жанат Нурланов айпайынчанын ичинде кайрылды, өнөктөшүнө топту чыгарды. Нурланбековдун соккусу гол. Эсеп 1-0. Ушинтип беттештин 24-мүнөтү өз жүрүшүн жасап отурган мезгилде команда гол киргизүүгө жетишти. Кайрадан дарбаза. Калыстын ышкырыгы жаңырды. Биринчи тайм артта калды. Ишен топ сактады. Борбордук бөлүккө жакын калтырылган пас жана бул рет топтук болорун Байкайбыз Адлет Оморов жер менен кубат сокку түз эле дарбазага орун алган Элмирза Бактыбеков абалды көзөмөлдөгөндөн кийин ушинтип аталашсыз өз кабыл алды. Нурланбеков кабыл алды. Кубаттуу сокку дарбаза тирегишинен айтканы байкадыңыздар. Бул рет алыс аралыктан жолдонгон сокку. Көрдүңүздөр, карама-каршы ыргактагы жүрүш кандай ыргакта өзгөрөрүн байкайлы. Дайыр Кичиков тосту алыскы бурча ачык, өзү жакынкы бурчка дайыр чыккан жок. Ал ортодо карама-каршы ыргактагы чабуул Дордойдун оюнчулары топто пас узатабы, жакын чыгарды жер менен сокку жана көзөмөлгө алды. Топту алдыга дагы бир ишендүү чыгаруу байкасаңыздар. Сокку бар, гол. Эсеп 2-0. Дордой командасы бул рет карама-каршы ыргактагы чабуулду ишенимдүү түрдө колдоно алды. Ошентип Арлен жакын калтырылган. Дагы да болсо көзөмөлдөнүп көксөгөн болчу. Абал мындан ары кандай ишке ашарын көрөлдүчү гол. Ошентип эсеп 3-0. Абакаңыздар да эле азыр чабуулдагы оюнчулар топту жоготту. Карама-каршы Кичиков арткан. Негизинен азыр мүмкүнчүлүк бар. Эми сокку жолдону керек деги чекти. Дарбаза тирегишине тийди, аны менен бирге ой. Тот айпайынчанын ичин көздөй калтырылган топ жана Султан Шийдаров. Бул талант командасы үчүн азыр өтө бир маанилүү делген голду киргизүүгө мүмкүнчүлүк жаралды. Сокку гол. Эсеп 3-1. Даниил Кудренко аркылуу мыкты топ болчу, бирок токтогон жок дагы. Ойнон сыркаты эреже жок. Дарбазага жакынкы бурчту көздөй жолдонгон кубаттуу соккудан чыгарып берүү жыйынтыгы дал ушул жерден беттештин соңу тууралуу калыстын ышкырыгы